Урматтуу мекендештер, азыр рейд өтө күчөп турган маал. Биздин мекендештердин жумушуна дегин бар текшергендер бар. Көчөдөн кармагандарды айтпай эле коелу, метронун астынан теги эле аябай кыйын абал. Ушул абалда эгер сиздин иштеген мекемеге ФМС же МВДнын кызматкерлери бастырып кирсе, там кагазга кол кой деп жаткандар ушулар болуп жатат. Мына ушул учурлар боюнча биз бүгүн Гүлиза Акматсаева тажрыйбалуу юристтен биз кеңеш алмакчыбыз. Гүлиза эже, биз кандай өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек, кандай мамиле кылышыбыз керек, когда нам бизге предлагают подписывать пустую бумагу, там ошого нерселерге кандай жооп беришибиз керек? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бул негизи өтө маанилүү маек деп эсептейм. Анткени действительно абдан көп мекендештерибизди отделдерге алып келип, протокол түзүп, ошол протоколдорго кол койдуруп жатат. Бирок көптөгөн мекендештерибиз кайсы протоколго кол коюп атканын билишпейт да. Эмнеге кол коюп атканын. Ал жакта көптөгөн закондор бар, жазылуу протоколдорго кол койдурат, түшүнбөйт эмне закондор жазылып экенин, же пустой бир протоколго кол койдурат, могу жакка кол коюп кой деп элечи. Ошондуктан көптөгөн мекендештерибизге как совет катары айтат элем, негизи ушундай протокол бердиби силерге, любой протокол кол кой дедиби, ошо кол койгон жака, ылдый жака кол койгондун ордуна ак кагаз, түшүнбөдүм же болбосо каршымын деп кыргызча сөз жазып койгонуңар туурараак болот. Любой протоколго силерге независимо ГАИ токтотуп силерге протокол түзүп ошого кол кой деп атабы, же полиция кызматкери, же болбосо миграция кызматкери силерге кол кой деп атабы, бирок билбейсиңер эмнеге кол кой деп атканынчы. Ошо билбеген себептен азыр көптөгөн мекендештерибиз жөндөн жөн запреттерге кирип жатат. Ошо билбегендиктен көптөгөн мекендештерибиз сот аркылуу выдворение алып жатышат. Жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибиз эме кызматкеринде иштейт, такси кызматкеринде. Ошо такси кызматкеринде иштеген мекендештерибиз лишение прав болуп жатышат да, то есть сотторго апарылып, в дальнейшем уже лишение прав со штрафом. Ошондуктан, чтобы избежать вот этих проблем, негизи эле любой протоколго түшүнбөдүм же болбосо каршымын, же болбосо ак кагаз деп, мындайча айтканда кол койгондун ордуна ошентип акырын жазып койсоңор, мындай кол коюп аткандай кылып жазып койсоңор, ошол туурараак болот. Жана ошондой протоколду жокко чыгарса болот. Мына мен көптөгөн судебный заседанияларга барганда мен эми биздин позицияны защита кылганга аракет кылам да, ваша честь, ему не дали переводчика, он не понимал, что подписывал, депчи. И прям даже көргөзөт судьячы, вот это его подпись. Он же дал согласие, что он понимает русский язык. Он же дал согласие, что он метасвидетельствование не пройдет, то есть гаилердин протоколдору болуп калганда дагычы. И, соответственно, там уже защита кылганга кичине тоскоолдук берилет да. Эгерде силер каршымын, түшүнбөдүм деген сөзүңөр болсо ошол протоколду жокко чыгарса болот. Анткени силер түшүнбөдүм деп жазып атасыңар, ал жакка переводчик чакырылат сотко, каршымын деп жазып атасыңар. Ошондуктан ушул нерсени ар бир жараныбыз билип алганы бул өтө маанилүү, ар бир жараныбызга керектүү деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, мына мен ойлойм пайдалуу кеңеш уттук. Ушул видеону лайк басып жана башка мекендештерге сөз жөнөтүп коюңуздар, себеби бул өтө пайдалуу маалымат. Жана албетте каналга жазылыңыздар, биздин телеграм каналда түз эфирде суроо жоопторду уюштуруп турабыз. Ал жакта Гүлиза Акматсаева юристибизге сиз сурооңузду түздөн түз берип жооп ала аласыздар. Ошондой эле сизде эгер проблемалар болсо, Гүлиза Акматсаеваны сотко жалдап, сиз адвокат катары мындай жалдасаңыздар болот. Ал жөнүндө ошол номерлерге кайрылсаңыздар, ал жөнүндө кеңири түшүндүрүп беребиз. Гүлиза Акматсаева ыраазычылык билдирет бизге кеңеш бергени үчүн. Жана мен ойлойм өтө пайдалуу видео болду.